Кийинки 20-суроодо бизде бул барабарсыз берилген эки туюнтманын маанилерин салыштырабыз. Бул жерде туюнтмаларды көбөйтүүчүгө ажырата алсак болот. Бул кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча p минус q p плюс q болуп 2 кашык ажырайт. Муну көбөйтүүчүгө ажыратыш үчүн жалпы көбөйтүүчү экөөнтө тең q бар. Q'ну кашанын сыртына чыгарып салабыз. Биякта p калат плюс биякта q калат. Эми эки колонкада тең көбөйтүүчү p плюс q бар. Бул экөөнү кыскартабыз. Бирок кыскартууда ордуна сан калтырыш керек. Эгер оң сан болсо, анда ордуна 1 калат, терс сан болсо минус 1, 0 болсо 0 калат. Оң терс экенин билиш үчүн биякта карайлы. P терс сан, Q оң сан. Анда оң сан менен терс сандын суммасы оң да болушу мүмкүн, терс да болушу мүмкүн. Экөөнүн кемитилет да чоңунун белгиси коюлат жана 0 да болуп калышы мүмкүн. Эгер оң болсо p плюс q ордуна 1 калат. Эгер терс болсо минус 1 калат. Эгер 0 болсо 0 калат. Демек 3 учурду карашыбыз керек. Биягында көбөйтүлгөн p плюс q, p минус q, биякта да p минус q, p минус q. Биякта көбөйтүлгөн q бар кошумча. 0 болгон учурда экөө барабар болот. 0ду көбөйтсөк барабар болуп калат. Андан кийин 1 болгон учурда биякта p минус q, анан q'ну салыштыралы. p минус q терс сан болуп калат, кичинекей сандан чоң сан кемитилип атат. Q болсо оң сан. Бул учурда b болуп калат экен. Бул убакта мына эки жооп болуп калса эле, үчүнчү вариантты карабай деле койсок болот. Туура жообу Г варианты деп белгилейбиз.